Бактыргешич, өткөндө сиздерге урматтуу Садыр Нуркожоевич тапсырма берген. Жана кредиттин жөнөкөй дейкандык жетпей калган. Ушул маселе эмне болду? Жыйынтыгы чыккан жокпу? Жыйынтык болуп атат. Мына азыр асыл тукум малдарды алуу боюнча биз 3%дан азыр берип баштап атабыз. Экинчи маселе биз 3 жыл бою биз жасалма уруктандыруу боюнча эң сапаттуу мал уругу менен биз Кыргызстан боюнча биз таратабыз. Бекер. Биринчи биз ушул режимди биринчи эң төмөн асылдуулугу уйлар боюнча биз нарында деп асыл тукум жасалма уруктандыруу боюнча эң төмөн деңгээлде экен нарындан баштап атабыз. Кийинки маселе биз азыр эң негизги залог деген проблема болуп атпайбы? Биздин азыр жарандарда бизнесмендер залог проблема болуп атат. Биз азыр разработка кылып атабыз. Контракттарды залог алганга. Контракттарды. Мүлктү эмес, а контракт. Эгерде кимде кандай контракт болсо, ошол сатуудан баштап, сатып алуудан башталып, сатканга чейин контракттар болсо, ошол контракттарды залог алабыз деп, ошондой механизм иштетип атабыз. Жок, кемчилик табылды эми ошондо? Мурункулардан кемчилик табылып атат, табылган жокпу? Эми кемчилик негизинен Кыргыз Республикасынын жарандарында биринчи кезекте банкка барганда биздин жарандарда бул тарыхы жок, финансылык тарыхы жок, эч кайда учетто алган койгон жок. Экинчи залогтордун проблемасы бар. Үчүнчү бул юридикалык жак эмес болуп, мындай айткандай финансылык отчеттору жок болуп атат. Статистикада дагы учету жок, налогуда учету жок. Мына ошонун баардыгын биз азыр жойгонго аракет кылып атабыз. Бирок биз өзү негизи үндөнүп атабыз. Азыр дыйкандарды дагы баардыгын ушул учетко тургула. Стат комитетке, налог комитетке учетко тургула деп, финансовый жагынан окутуу да жүргүзүп атабыз. Рахмат. Экинчи маселе, мына өткөндө техникалар келди. Сизге мен өзүм дагы лишний чалдым эле. Биздин Токтогул районуна вообще мындай техника бөлүнгөн жок. Бунун себеби же дагы келеби азыр техникалар? Азыр экинчи этап менен келет техника. Токтогул районунун списокто бар. Бизде жакында келет, апрелдин айына чейин ушунда Токтогул район спискте турат. Кийинки дагы 360-80 техника келгенде ошол жерден дагы беребиз техниканы. Ошону көңүл берип коюңуз. Анан Алмаз Акунжанович, мен сизге буга чейин дагы бактыргы сиз министр болуп милдетин ала электе дагы айттым эле, мына жайыт маселеси боюнча 110 миллион доллар кредит алган буларчы. Ошонун расщеплениясын бергиле. Каяка кетти ал? Бунун жыйынтыгы эмне болуп атат? Ушул боюнча Бул жөнүндө кабарым жок менде. Кабарыңыз жок болсо, мына айтып атам. 110 миллион булар кредит алган. Почему силер Качан алыптыр? Алган. Сиз жактап карап көрсөңүз, алган булар. Ошо Ким, кайсы банк, кайсы проект, ушуну берип койсоңуз, ушуну тактайлы биз анда. Жок, сиз анда өзүңүз деле тактасаңыз болот. Мен сизге маалымат берип атпайм. Өзүңүз тактасаңыз, мен буга чейин Алмаз Акунжанов, сиз билесиз да туура. Мунузбек Кошалович, тактап беребиз. Айтылган боюнча. Анан кийин дагы бир маселе, ошондон жанагы кредит боюнча эч аягына чыкпай коюшту да булар. Мен канча жолу айтып келатам, ушуну 110 миллион деп айтып келатам, бирок аягына чыкпай атат эч кимчи мунун. Анан сиз ушуну бир көзөмөлгө алыңызчы бактырыш өзүңүз дагы. Анан Токтогулда УОСко былтыр 24-жылы 19 миллион 300 миң сом акча бөлүнгөн экен. Быйыл негедир 16 миллион 900га түшүп калды. Эмне себеби эмне мунун? Кошалевич, 19 миллион сом бөлүндү. Былтыр бөлүнгөн экен. Быйылкыга 16 миллионго түшүп калды. Себеби эмне? Эмне азайтып атасыз? Себеби мындай. Быйыл 17 миллион Токтогул районуна бөлүнгөн, бирок кошумча дагы биз бетонный полотно бердик 10 миң квадрат. Ошо менен эсептегенде ал 30 миллиондон жогору чыгып калат. Бетонный полотно. Канча квадрат метр бердиңиздер? Түшүнбөдүм. Канча квадрат метр бердиңиздер? 10 миң квадрат бердик.
Анан жана сизге мен өткөн жана Сокеевке айттым эле. Жанагы Осман Атадагы БДР бар эле бизде. Ошо БСР, то есть БСР. БСРди көзөмөлгө алып койгулачы, бир 8 миллиондай акча керек экен. Ушуну эч чече албай атабыз. Оңдоп түзөө иштерине.